Ар бир инсан коомдогу орду өзүнүн аракетине, умтулуусуна жараша тандалат. Жаштайынан изденип, ар тараптан өсүүгө дилгир болсо, азбы көппү ийгилик жылоолойт. Андыктан бул жашоонун булагы турмуш түйшүктөрүнөн тышкары коомдук эмгектин каармандарынын бири болуп, учурда эмгектенип жаткан айымдарыбыздын бири Батмунун Сүлүктүү педагогикалык колледжинин кадрлар бөлүмүнүн башчысы Арзыкан Зулпуевна. Марасулова Арзыкан Зулпуевна 1969 жылдын 17 майында Сүлүктүү шаарында кенчинин үй бүлөсүндө туулган. Ал 1986 жылы шаардагы номер 4 орто мектебин аяктап, эмгек жолун ошол эле жылы өзү аяктаган мектептен катчы болуп баштаган. 2001 жылдан Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү педагогикалык колледжинде азыркы убакытка чейин кадрлар бөлүмүнүн башчысы кызматында иштеп келе жаткан учуру. Арзыкан Зулпуевна жамаатта жана студенттер арасында кадыр баркка ээ. Ал кандай гана коомдук иштер болбосун, өзүнүн демилгесин, активдүүлүгүн көрсөтө алат. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года когда-нибудь наверняка подымет детская рука. Мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз.